Assalamu алейкум, урматтуу Москва шаарында мекендештер, амансыздарбы? Урматтуу Чуңбек каналынын катталуучулары. Жүрөк уясы долбоорун Москва шаарында дегеле Россия өлкөсүндө бардык эле мекендештерибиз билип калды. Жүрөк уясы долбоорунун эң негизги максаты ошол бир сим карта колдонгонуңуз, муктаж үй бүлөлөрдү колдоп коргогонуңуз болуп эсептелет. Буюрса сиздерге өтө бир сонун жаңылык, кандай жаңылыктар десеңиздер, 18 май күнү Москва шаарында буюрса ушул жүрөк уясы долбоорунун кезектеги үй тапшыруу аземи болуп өтмөкчү. Ушул маалыматты ошо Москва шаарындагы болгон группа контакттары менен бөлүшүп, лайктан басып, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Толук маалыматты ошо 60 инибиз өзү берсин, ошо Москва шаарындагы жүрөк уясы долбоорун жетектеген. Ассаламу алейкум. Чуңбек каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, жалпы мекендештер. Бир канча ай мурун ушул эле каналда биз өзүбүздүн долбоор боюнча бир аз учкай маалымат берип өткөн элек. Кудайдын буйругу менен буйруса ушул учкунагабыз айткандай 18 майда Гамма Делтанын концерттик залында, конференционный залда буйруса кезектеги ушул батирдин ээси боло турган бул жактагы биздин көп жылдардан бери жашап жүргөн бир мекендешибизге Бишкектен бир бөлмөлүү батир берилет. Ошону менен катар эле ушул жакта азыр биздин долбоор тарабынан берилген сим картаны колдонуп жүргөн мекендештерибизди бир аз ошол жерге чакырып, сиздердин ушу бир сим картаны колдонгонуңуздардын арты менен мына ушундай бир жакшы иштерге себепкер, шериктеш болуп жатасыздар деп бир жагы жакшылык менен бөлүшүү, экинчи жагынан сиздерге азыраак бир отчеттук жыйыныбыз болот. Ошол батир ээлерин жана биздин долбоордун иш максаттары буга чейинки жана мындан кийинки пландары боюнча келип таанышып кетсеңиздер болот. Барыңыздарды ошол 18 май күнү саат күндүзгү 2-де Гамма Делта конференционный залдан барыңыздарды күтөбүз мекендештер. Келип кубанычты тең бөлүшүп кетиңиздер. Урматтуу мекендештер, мына маалымат берди окшойт. Мен даректерин, байланыш номерлерин экранга коюп коем. Барыңыздарды ошол убакка күтөбүз. Сиздер дагы ошол жакшылык ишти кубаныч менен бөлүшсөңүздөр болот. Келип өзүңүздөр күбө болот дегендей. Азыр ошо кыскача жүрөк уясы долбоорунун негизги максаты боюнча бир кыска роликти көрүп коюңуздар сунуштайбыз. Ошол жактан дагы толук түшүнсөңүздөр болот. Жүрөк уясы долбоору мекенибиздеги жетим жесир муктаж инсандарды колдоо жана турак жайсыз көп балалуу жалгыз бой энелерди турак жай менен камсыз кылуучу бизнес долбоору. Жалпыңыздарды жакшылык ишке шериктеш жана тилектеш болууга чакырат. Күнүмдүк колдонуп жаткан сим картаңызга салынган бирдигиңиздин муктаждар үчүн пайдалуу болушун каалайсызбы? Жүрөк уясы долбоору жана Теле2 уюлдук операторунун мыйзамдуу келишиминин негизинде ар бир жаранга Теле2 сим картасын сунуштайбыз. Сиздин ай сайын салган бирдигиңиздин 20% муктаждарга садака болуп турарын унутпаңыз. Аллах Таала кылган жардамыбыздын чоң же кичинесине карабайт, ниетибизге жана жүрөгүбүзгө карайт эмеспи? Жүрөк уясы долбоору менен жүрөгүңүздөн чыккан жакшылыкты бирге жасаңыз. Сим карталар колдонуучуларга расмий түрдө катталат жана акысыз берилет. Болгону сиз интернет иштетүү менен бирге соопко иштөө мүмкүнчүлүгүн колдонуңуз. Садака берүүнүн эң оңой жана жеңил жолу. Сиздин бир сим карта колдонгонуңуз, бир муктажды колдоп коргогонуңуз. +7991 163 64 13 +7991 615 20 38 +7936 512 62 88. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.